Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, устаз. Қарыздан оңой құтылуының жолын айтып беріңіз деген екен. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Барыңыздарға Аллахтың саламы, тыныштығы, мейірімі жаған болсын. Қарыз деген негізі үстіріктен ала тұрған болса, қарыз дегенде біз мұсылмандар ар тарапты түшінішіміз керек. Бирок сіздің сұрауыңыз қарыз дегенде баяғы ақчалай қарыз алып, аны кантип оңой жолменен құтылсақ болады деген суроону бергенсиз да. Ошондуктан биз ушул тараптан жооп беребиз. Негизи карыз алган адам эң алгачкы кыла турган амалы бул сабырдуулук. Эгерде сиз сабыр кыла турган болсоңуз, ар бир ишиңизде бул албетте карыз кыйынчылык, бирок ошол кыйынчылыкка сабыр кылып, анын аркасынан сөзсүз түрдө аракет керек. Ошол аракет менен сабырдуулук экөө бир келе турган болсо, анда сиз карыздан оңой жол менен кутулуп кете аласыз. Ал эми экинчиси болсо бул ырыскыңызды же болбосо ошол каражатыңызды оңой жол менен эмес, балким адал жол менен табыңыз. Мисалы, көпчүлүк ушул Кыргызстандагы бир туугандар карызын жабууда кредит колдонушат. Бирок бул нерсе сиздин карызыңыздан кутулууга себепчи болуп, карыздан кутулушуңуз мүмкүн, бирок сиз өзүңүздүн жашооңузду жеп жок кыласыз. Кандайча? Мисалы, башында сиздин бир эле көйгөйүңүз бар. Ал эмне? Карызды кутулуу керек эле. Бирок сизде азыр 10 көйгөй пайда болду. Карызды кутулдуңуз, бирок кредитти жабыш керек. Ай сайын ал жака төлөш керек. Эгер төлөбөсөңүз, ал көбөйүп кетет, процент кошулат. Кыскасы, мына ошого окшогон нерселер менен сиз өзүңүздүн жашооңуздун тозок айландырып аласыз да. Ошондуктан карызды адал жол менен таап туруп, анан беришиңиз керек. Ошондо Аллах Таала ошол тапканыңызга береке берип, оңой жолун таап берип коет Аллах Таала. Ошондуктан ар дайым бул мусулман адам өзгөчө ырыскы табууда адал жол менен табышы керек. Мисалы, динибизде айтылат, мусулман адам ырыскысын табууда ал баягы жамгыр жайт го. Алардын ырыскысы ошол жамгыр жаган сыяктуу дейт. Мисалы, жамгыр тамчылап жайт. Мусулман адам ошол тамчыдан пайдаланып жеш керек. Ал эми мусулман эмес адам үчүн ырыскы сел сыяктуу, дарыя сыяктуу. Ал каалаган жерге барса курсагы тоет, каалаган жерге барса ал акча таба алат. Бирок ал эмне? Адал жол менен эмес да. Ошондуктан биз мусулмандар өзгөчө адал жол менен таба турган болсо, Кудай Таала 1 сом тапсаңыз, 1000 сомдой береке кылып кое турган болсо, анда биздин жеңишибиз ушул. Эгерде 1000 сом таптыңыз, аны берекесиз кылып кое турган болсо, анда бүгүнкү күндө сиз биздин тапканыбыз эмне болуп калат? Ошондуктан карыздан эң оңой кутулуунун жолу бул адал, Аллах Таала тыйган нерселерден эмес, адал жол менен табып, ошол нерсени кутулсаңыз, батыраак кутулганга Кудай Таала жардам берип коет. Ал эми үчүнчүсү бул чыгашаларды азайтуу. Бүгүнкү күндө Кыргызда эмне көп? Той көп. Ар бир нерседе чыгаша кылат. Ар бир нерседе жүрүм-туруму чыгаша болуп калган. Бирок ал чыгашасы өзүнүн жашоосуна пайдасы тийеби, тийбейби аны билбейт, жөн эле чыгаша кылып коет. Ошондуктан нафси кумарга алынып, же болбосо оюн зоокторго акча салып, же болбосо жөн эле керексиз эле оюн күлкүгө айландырып, акчаңызды сарптасаңыз, анда сиз карыздан эмес, балким дагы да карыз көбөйүп кетиши мүмкүн. Билесизби, карыз алган адам дагы карыз ала берет. Анткени ал бир нерсеге малым калгандан кийин ал нерсени кайра кылгысы келип калат. Ошондуктан чыгашаларды азайтуу керек. Бул карыздан кутулууга себеп боло турган эң чоң бир сиздин иш аракетиңиз болуп эсептелинет. Андан кийинки принциптерден дагы бирөөсү бул карыз алган адам, эгерде карызын мөөнөтү өтүп кете турган болсо, ошол карыз алган адамга барып бир ооз айтып, же болбосо жолугуп бир нерсе деш керек. Мисалы, бир адам 12 январь күнү карыз алды, аны 20 январь күнү кайтарыш керек. Бирок ошол күнү бере албай калды. Эми кайрага чалыш керек. Мен сиздин карызыңызды төлөй албай калдым, кечирим сурайм, дагы да узартып бериңиз деген. Ал макулдугун берип, ал берген адам дагы ошого жараша аракет кылат.
Ал эми сиз жөн эле ал чалса же болбосо SMS жазса, ага жооп бербей качып жүрө бере турган болсоңуз, анда сиздин жашооңуз кысылып, баягы адамдардан уур кылгандай эле бекинип жашап каласыз да. Бул сиз үчүн карызды кутулууга эң тоскоолдук болгон нерсе ушул нерсе. Эгерде ага айтып кое турган болсоңуз, "Салам алейкум, мен карызды бере албай калдым. Дагы да сиз мөөнөтүн узартып бериңиз" дей турган болсоңуз, ал ошого жараша аракетин кылат, ошого жараша өзүнүн иши менен жүрөт. Анан өзүңүз дагы баягы уур кылган адам качып жүрөт сыяктуу болбой, сиз дагы өзүңүздүн ишиңизди так кылып, мүмкүн болушунча иш аракеттерди кыласыз. Мындайча айтканда, элден качпайсыз да. Ошондуктан ал чалса, сиз сөзсүз түрдө жооп берип, "Салам алейкум, ушундай болуп калды" деп себебиңизди айтсаңыз, ал сөзсүз түрдө мөөнөтүн узартып берет. Ошондуктан карыз алган адам карызы мөөнөтүнөн өтүп кете турган болсо, сөзсүз түрдө чалып, байланышып же SMS жазып, мөөнөтүн узартып берүүсүн сурануу керек. Андан кийинки болгон принциптердин дагы бирөөсү бул Аллах Таала менен болгон мамилени түздөө керек. Негизи мусулман адам жакшылыкта да, жамандыкта дагы сөзсүз түрдө Кудай Таала менен болгон байланышын үзбөшү керек. Ар дайым Кудай Таала менен байланышты бекемдеш керек. Бул Кудай Таала менен болгон байланыш деген сөз бул ибадатта, зикирлерде жана башка толгон токой маселелер бар. Ошол нерседе Кудай Таала менен болгон мамилени түздөш керек. Ар дайым Аллах Таалага зикир кылып жүрүңүз, мисалы. Ар дайым бир жакшылыкты берген болсо, шүгүр намазын окуп, Кудай Таалага даңктоо, мактоо айтып, ар дайым Аллах Тааланы жүргөн жериңизде улуктап жүрүңүз. Эгерде бир башыңызга кыйынчылык келип кала турган болсо, мисалы карыз сыяктуу, анда Кудай Тааладан хажат намазын окуп сураңыз. "Я Алла, мен ушундай муктаж болуп калып, бирөөдөн карыз алдым. Эми ушул нерсени адал жол менен таап, ага берүүмдү өзүң жардам бер" деп Кудай Таала менен байланышты бекемдеш керек. Бул мусулмандын эң чоң куралы мына ушул болуп эсептелинет. Аллах Таала менен байланышып, ошол карызды эртерээк төлөшүнө себепчи боло турган нерселерди издеш керек. Ошондуктан Аллах Таала менен байланышты бекем кылып койсоңуз, сиздин айланаңыздагы адамдардын баары кедей болсо дагы, Кудай Таала жок жерден ырыскы берип, ушул карыздан кутулууга мүмкүнчүлүк берип коет. Эгерде Кудай Таала менен болгон мамилени үзүп койгон болсоңуз, сиздин айланаңыздагы адамдардын баары тең эмес, баары бай болсо дагы сиз карызыңыздан кутула албай өтүп кетесиз. Анан карызыңыздын кутулуу мөөнөтү да узарып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар дайым Аллах Таала менен болгон байланышты бекемдеңиз. Анан дагы ушул карызды оңой кутулам деген инсан бул карыз алардан мурун мына ушундай ниетти алыш керек. Мен бул карызды алып сөзсүз түрдө кайтарып берем деген ниетти алыш керек. Анткени динибизде айтылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн осуятында айтат, пайгамбарыбыздын хадистеринде келет, көптөгөн табаиндер айтат, көптөгөн табаиндер айтат, алымдар айтат мына ушул нерсени. Эгерде кимдир бирөө карыз алган болсо, анын ниети ушундай болуш керек. Мен бул карызды сөзсүз түрдө кайтарып беремин деген ниет алышы керек. Эмне үчүн? Анткени пайгамбарыбыздын бул буйругу. Эгерде сиз ошондой ниет менен алган болсоңуз, Кудай Таала сөзсүз түрдө ошол нерсеге жардам берет. Анан мен бул карызды жөн эле карыздан кутулуп коеюн деген максатта эмес, же болбосо бул карызды алып туруп мен качып кетем деген нерсе болсо, анда өмүр бою аракет кылсаңыз дагы бул карыздан кутула албайсыз. Ошондуктан башында карызды алууда сөз түрдө ниет болуш керек, мен бул карызды сөз кайтарып берем деген. Ошондуктан ушул нерсеге пайгамбарыбыздын хадисине амал кылышыбыз керек, туугандар. Дагы бир карыздан кутулуунун оңой жолу бул чын ыхлас менен Кудай Тааладан дуба кылуу. Бул мусулмандын эң негизги амалы болушу керек. Мисалы хадистерде келет, бул дуа мусулмандын куралы, же болбосо дуа бул ибадаттардын чучугу деген сыяктуу хадистер келет. Бул жөндөн жөн айтылган эмес да. Эгер кимде ким чын ыхласы менен
берилип, Кудай Тааладан үмүт кылып, муктаж болуп, «Я Аллахым, мага мына ушул карызымдан оңой эмес, балким адал жол менен тез кутулууга жардам бер» деген сыяктуу дуаларды көп кыла турган болсо, Аллах Таала ошол адал жол менен деп дуа кылганы үчүн Аллах Таала аны жеңил кутултуп коет. Эми дуа кылууда кээ бирки пайгамбарыбыздын хадистерине таянып айта турган болсок, бир убакыттар бар. Ошол убакыттын ичинде сиз дуа кыла турган болсоңуз, бул дуалар артка кайтпайт. Эми мисалы, түндүн эң акыркы бөлүгүндө, мисалы, тахажжуд намазында туруп дуа кылсаңыз, ал сөзсүз түрдө кабыл болот деген хадистер бар. Андан кийин коомат менен азандын ортосунда дуа кылуу, же болбосо сапарга чыкканда дуа кылуу, же болбосо баягы оор кыйынчылык келген учурда дуа кылуу. Мисалы, ушул карыз бул кыйынчылык. Мына ушул карыз алганда дагы сиз дуа кылган болсоңуз, сөзсүз түрдө Кудай Таала ошол дуаңызды кабыл кылат. Анан орозодо ооз ачарда дуа кылуу. Кыскасы, мына ушуга окшогон убакыттар бар, ошолорду пайдаланышыбыз керек. Мисалы, жума күнү эртең, ошол жума күнү чыгып сиз дуа кылсаңыз, жума күнү мешитке барып, олтуруп, даарат алып, тазаланып, барып дуа кылсаңыз, Аллах Таала кабыл кылат сөзсүз түрдө. Мына ушуга окшогон убакыттарды биз пайдаланышыбыз керек, туугандар. Ошондуктан карыздан оңой кутулуунун жолдорунун бул эң негизги принциптердин бирөөсү бул некен? Дуа кылуу. Дуа кылганда дагы чын ыхлас менен, чын ниет менен дуа кылыш керек. Карыздан кутулуунун дагы бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып, үйрөтүп кеткен бир дуаны айтуу. Күндөрдүн бир күнүндө бир кожоюну менен кул келишим түзөт. Ал кандай келишим? Бир сумманы кандайдыр бир мөөнөткө чейин айтат дагы, ушул мөөнөткө чейин сен мага акча төлөп турасың, эгерде ошол акчаны мага төлөп бүтө турган болсоң, мен сени азат кылам деп, ошол кулду сатып алган акчаны ортого мөөнөткө коет. Анан жанагы кул макулдугун берип, канча бир ай өткөндөн кийин бир себептерден улам ал акчасын төлөй албай калат. Анан Али радиаллаху анхуга барып арызданат, мен ушундай карызымды төлөй албай калдым, мага жардам бер дейт. Анан Али радиаллаху анху өтө жөнөкөй киши болгон. Ал айтат, мен сага Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп кеткен бир дуаны айтайынбы? Эгерде бул дуаны айтып жүрө турган болсоң, сенин карызың бир тоон айтат, аябай чоң. Ошол сир тоосунан чоң карызың болсо дагы, Кудай Таала ошону төлөшүңө жардам берип коет, жолдорду ачып коет дейт. Макул ошол дуаны үйрөтүңүз дейт. Ал кайсыл дуа? Аллахумма кфини бихалалика ан харамик. О Кудай Таала, мага адал жол менен ырыскы берип, өзүң арам кылган иштерден сакта. Ва агнини бифадлика амман сивак. О Кудай Таалам, мага ырыскыңды көбөйт. Мени бай кыл, өзүңдүн мээримдүүлүгүң менен, өзүңдүн фазилетиң менен, өзүңдөн башкага муктаж кыла көрбө деген дуаны күн сайын айтыңыз. Аллах Таала мына ушул дуаны айтып жүргөн адамдын карызын кутулмайынча жанын албайт. Ошондуктан ар дайым мына ушул дуаны айтып жүрүңүз. Кудай Таала мына ушул көйгөйлөрдү батыраак, оңой жол менен чечилүүгө, адал жол менен чечүүгө Кудай Таалам жардам берген болсун. Кимде ким карыз алган болсо, карызынан батыраак кутулуп, элине, жерине кызмат кылып, үй бүлөсүнө кайтып келүүгө насип кылган болсун. Кимде ким кредит алган болсо, мына ушул атың өчкөр кредитти батыраак жабып, өзүнүн халал жашоосун, өзүнүн берекелүү жашоосун улантууга Кудай Таалам жардам берген болсун. Кимде ким ушул харам нерселерге аралаштырган болсо, Аллах Таалам анын жашоосун берекелүү кылабайт. Аны билебиз. Бирок айла жоктон ушул кредитти алдыбы, эми ушул жашоосун, ошол тобосун кабыл кылып, мындан кийинки жашоосун өзүң берекелүү, өзүңдүн буйруган жолдору менен жүрүүгө насип кылгын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.